Assalomu alaykum. Mekendesh Media YouTube kanalining ko'ruvchilari. Salomsizlarmi? Bugun men sizlarga dag'i bir tovuqning koreyskiy Tojjon tovuqning parodasi to'g'ri kichkina ma'lumot beraman. Andaqdan biz bilan birga bo'lingizlar. Kanalga qatnashishni unutmangizlar, like'dan bosib qo'yingizlar. Kommentariyaga so'rov, sunish, o'y fikringizni bo'lsa qoldirib qo'ysangizlar, biz obdan quvonchda bo'lamiz. Sizlerin har bir like'ingizlar biz uchun obdan ma'nili. Tuğanlar bu parodanın adı Tojjon, koreyskiy paroda. Bunun bag'iti jumurtqaga jana etke deb aytıladi ekan. Bu жерде hozir 50 штук. Qorozi da var, makisi da var degandey. Anan bu bunday чындыгында мындай чоң болот экен. Азыр эми кыйкырып баштады, алды короздорчу. Анан макилары тукумга кире элек. Эми китебиде 5 айдан 6 айга чейин тукумга кирет деп айтылат. Анан 5 ай боло элек негизи. Анан мындай аппетити өтө жакшы экен, любой нерсени жейт экен булчу. Мындай адлерден айырмасы бул мындай эмеге салыштырмалуу көп нерсе жейт экен да. Ошондуктан бул пародадагы жакшы парода экен. Мага негизинен жакты. Анан тукумдары да чоң болот дейт, бирок тукумга кире элек. Тукумга киргенде дагы мен тартып сиздерге көрсөтөм. Мына корозу. Корозу болсо 5 килограммдан 6 килограммга чейин көч берет деп айтылган. Эми по факту кандай болот, мен аны билбейм. Азырынча сиздерге айта албайм. Бирок чындыгында жакшы эле чоңоюп атат. Анан кичине жемден мен жакшы бере албай атам, туурусын айтканда. Жемден берсе, уну баккандар айтыштары боюнча ошол 5,5 килограмм берген фактылар болгон экен. Мен өзүм уктум. Анан дагы эмнени айтам? Аппетиттери жакшы экен, мындай любой нерсени жейт экен. Мындай баягы мына адлерге окшоп, мисалы үчүн мыналар кичине жемди аз жейт экен дагы булар кичине мындай тамак тандайт экен аз-мазчы. Бая мисалы үчүн бая почок, сочок деген нерселерди мисалы булар адлер терип жесе, бул мындай почти тандабайт экен да, мындай кыйгылыраак, ачыгыраак эле нерсе болсо, так калган нерсени чекеден любой нерсени жейт экен. Бул энди бу дегени мисалы үчүн үйүңүздөрдөн ат кот чыккандар болсо, ушу пароданы баксаңыздар, бул мындайча айтканда как малга окшоп эле патыратып эле жей берет экен да. Ошондуктан бул мындай чоң болот экен, здоровый болот экен. Мындай эмелери ямчы. Дагы эмнени айтам? Ошол, эгер ушуга кызыккандар болсо, комментарийге же болсо мен 0779 96 07 93 WhatsAppка жазсаңыздар, мен группа ачып койгонмун. Буюрса кыш чилде чыгар менен ушулардын дагы чөжөлөрүнү сатыкка чыгарабыз. Анан кошумча да маалыматтар берип турабыз, колдон келишинче сиздер менен бөлүшүп, өзүбүздүн болгон тажрыйбаны бөлүшүп. Анан бул туурусын айтсам, бул вообще өлбөдү да. То есть бир штук эле чөжө маалда өлдү. Анан мындай неме дагы оору дагы тие бербейт экен, мындай жаны пышык экен да, биздин тил менен айткандачы. Мындай ден соолугу жакшы экен. Анан негизинен мага жакты. Азыр энди короздоруну жакында буюрса уже сатыкка чыгарам, өзүмө кичине алып калам, анан калганын сатам. Эгер каалоочулар болсо, айтсаңыздар, сүйлөшөбүз. Ошо группага кирсеңиздер, ошо группада дагы кошумча маалыматтарды берем. Анан дагы суроолор болсо, комментарийге жазып койсоңуздар жакшы болот. Мен биздин ар бир тарткан видеолор эми кичине болсо да сиздер үчүн маанилүү маалымат болот деп ишенем. Анан мен кээ бир комментарийлерде ар кандай эмелер жазылыптыр. Мен айтат элем, мен мындай өзүмдүн болгон по факту нерсени айтып атам да, балким башка бирөөдө практикасы да башкача болушу мүмкүн. Анан бирөөдүн практикасын бирөөгө салыштырып, сен мындай деп атасың деген туура эмес да, туугандар. Ошондуктан мен өзүмдө болгон нерсени айтам, оюмдан токуганым жок. Болгонун мантип көрсөтүп атамын. Башка видеолорумда да ошондой. Мен мындай ашыкча неме кылбаймын, болгон нерсени айтып атамын. Анан балким бирөөлөрдүн практикасы да башкача болсо болгондур.
Ошону дагы эске алып коюңуздар. Анан бул алдайт экен, андай мындай экен деген сөздөрдөн алыс болууга чакырам сиздердичи. Мен өзүмдүн болгон нерсени айтып атам. Ошондуктан биздин каналга катталсаңыздар, буюрса сиздерге дагы жакшы эмелерди чыгарып турабыз. Анан бул жумурткага киргенде дагы эме кылабыз. Ошол тукумдарыны канча граммга чейин эме болот, чоң болот деп айткан да. Эми ошону по факту кандай болот мен билбейм. Ошол граммдарын өлчөп сиздерге видеого тартып чыгарам. Анан мына короздорду дагы эме кылабыз. Азыр бул 5 айлыкка туруп элек. Дагы буюрса 1 аптада 5 айлык болуп калат. Анан 5 айлыктан энди буюрса тукумга кирет деген үмүттө турабыз. Ошол туугандар, биздин каналга катталышты унутпаңыздар. Лайктан басып коюңуздар, комментарийдерди күтөбүз сиздерден. Сиздердин ар бир лайк, комментарийиңиздер биз үчүн маанилүү. Мына азыр обедте эле жем сап кеткенмин. Азыр дагы жем сал деп атат. Азыр буюрса жемдерин беребиз. Дагы ушул видеого эле улай. Мына эмени тартып коеюн деп атам. Адлер тоокунун дагы бир эмесини сиздерге. Бул тооктун дагы бир өзгөчөлүгү, жакшы жери жакты мага. Мындай узакка дайдып кетип калбайт экен да, жем издепчи. Бул мына жерде эле мантип мына саартан бери чыгарып койгом, мына агылдан ушул жерде эле кетпейт да. Алыска кетпейт. Ушуга жакын жерде эле мындай оттойт экен. Көп дагы мындай алыс кетпейт экен, өтө мындай жоош тоок экен да булчу. Ошондуктан бул тооктун мындай өзгөчөлүгү орусча неприхотливый деп коет экен, мындай жоош келет экен, мындай үркө бербейт экен. Мисалы үчүн азыр мынабы өзүбүздүн баягы кыргыз жайдары тооктор мына алдыңа келсең чочуп качат да. Мына адлер андай эмес экен, мындай жоош келет экен. Барчы жаш бала дагы барса дагы мындай качпайт. Анан короз дагы мындай бири-бири менен, короздору дагы мындай бири-бири менен өлгүчө, канап кеткиче мушташпайт экен. Ошол өзгөчөлүктөрү ушундай экен. Мына бул кадимки эле жайдары эле тоого эле негизиненчи, мындай огородуңуздарда чыгарып баксаңыздар боло берет. Мына көрдүңүздөрбү, урушпайт экен да буларчы. Анан эме да, бул айылдарда, шаарларда дагы кичине огородуңуздар болсо, камоодо да баксаңыздар болот, клеткада да баксаңыздар болот экен. Анан мындай багыңыздар кеңири болсо, бакка да коюп берип баксаңыздар болот экен. Бул күрк болот экен. Бастырсаңыздар да болот. Мен видеосун көрдүм, бирок менде андай практика пока болду элек азырынча. Эми болсо ал жөнүндө дагы буюрса жакшы видео тартам деген ниеттер бар. Азыр тоокторго жем берейин. Мыналар. Мына мен азыр адлерди сиздерге салыштырам, тоджо менен адлерди мындай эмелерине көрөсүздөр. Мындай эмелеринчи чоңдугу жагынан салыштырмалуу мындай көрсөңүздөр болот. Көрдүңүздөрбү, мына тоджончо эме мындай здоровый келет экен да, сабылаттуу. Экөөнүн возрасту тең. Мына короздор мененчи. Мына кара короз, мына кара тооктор, булар кара шахзада. Азырынча место жоктугуна байланыштуу баарын бир жерге эме кылып койдум. Буюрса булардагы сорттор бөлөбүз. Кыскасы ушундай туугандар, биздин каналга катталыңыздар. Лайктан басып, комментарий өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздерди жазып коюңуздар. Биздин видеолор буюрса сиздер үчүн пайдалуу болот. Тукум алам дегендер, чөжөсүн алам дегендер болсо 0779 96 07 93 WhatsApp номерине жазсаңыздар, мен сиздерге бардыгыңыздарга жооп беремин.
Koldan kelişince sizlerge dagın koşumça malumatlardı berem buyursa.